ийгиликтүү болуу үчүн өзгөрүүнүн 3 баскычы бар экенин түшүндүк. Биринчи баскыч осознание, биздин азыркы турган точкабызды, деңгээлибизди түшүнүү. Экинчи баскыч отделение, бизди токтотуп, бизге жолтоо болгон ишенимдерибизди өзүбүздөн ажыратабыз. Анан үчүнчү баскыч перепрограммирование. Биз упражнение жасап бүтүрүшүбүз керек болчу. Бизди токтотуп турган ишенимдерди таап, аларды жаңы ишенимдер менен алмаштырышыбыз керек болчу. Бизди өзүбүздүн гана эмес, башка адамдардын ийгиликтери дагы шыктандырат. Ошон үчүн өзүбүздүн жетишкендиктерибиз менен биз эл менен бөлүшүп турганыбыз жакшы экен. Бизде уже осознание бар. Буга чейин туура эмес кылып жүрүптүрмүн деген. Эми бүгүндөн баштап мээбизди перепрограммирование кылабыз. Мээбизди финансылык ийгиликке курчутабыз, акчанын магнити кылабыз. Акчага болгон мамилеге карата адамдар 4 категорияга бөлүнөт экен. Биринчи бережливый, экинчи транжира, үчүнчү уклонник, төртүнчү монах. Өзүңүздү аныктап алыңыз, кайсы категорияга киресиз. Биринчи бережливый. Акчаны чогултканды жакшы көрөт. Карызга бергенди жаман көрөт. Дайыма акчаны сактап, чогултуп, экономдоп турат. Экинчи транжира. Акча коротконду жакшы көрөт. Эчтекеден отказ кылбайт, колу ачык. Акчасын таратып салат. Кимге бергенин билбей калат. Бардык жерде акчасын корото берет. Көбүнчөсү зарплатасы келгичекти эле акчасын бүт сбережениясын коротуп салышат. Өзүнө акча жетпей калып, анан карыз көп сурайт. Үчүнчү уклонник. Өзүнүн кошелегинде канча акча бар экенин билбей калат. Айына канча акча табаарын билбейт. Эч убакта акчасын санабайт. Канча акча келип атат, канча акча коротуп атат эсептебейт. Кимге канча акча бергенин дагы билбейт. Анан төртүнчү монах. Бул монах менин ички дүйнөм бай, мен духовныймын дейт. Акча башкысы эмес, акча адамды бактылуу кылбайт. Эң башкысы мен эртең менен ойгондум. Эң башкысы Кудай бар. Кудай мен үчүн кам көрөт дегендер. Сиз ушул 4 категориянын бирөөсүнө киресиз же? Сизде ушул категориялардын ар биринен аз-аздан сапаттар бар сизде, барыбызда эле. Ушунда биз өзүбүздүн кайсы категориябызда келгенин билип алышыбыз керек экен. Бул адамдардын акчага мамилеси боюнча категорияга бөлүү Оливия Мелондун системасы экен. Эми биздин акчага болгон мамилебизге карата көнүгүүлөрдү жасайбыз. Ар бир көнүгүүнүн өзүнүн максаты бар. Ошон үчүн буга серьезный отношение кылышыбыз керек. Бул биздин окуубуз, акчабыз, финансыбыз боюнча. Айтылган категориялардын кайсынысына киресиз? Биринчи өзүңүзгө характеристика жазыңыз. Экинчи характериңиздин жакшы жактарын, позитивдүү жактарын жазып чыгыңыз. Үчүнчү характериңиздин негативдүү, жаман жактарын жазыңыз. Анан төртүнчү баланс болуш үчүн эмнени кылышым керек? Конкретный действияларды жазыңыз. Мисалы, мен бережливыймын деп өзүңүзгө ушундай характеристика берсеңиз, мен акчаны дайыма экономдоп турам деген характеристика берсеңиз, анда өзүңүзгө кандайча акчаны экономдогонуңузду, кандай адам экениңизди жазыңыз. Мисалы, жакшы жактары. Мисалы, дайыма акчам бар болот. Акчам жок деген коркунуч жок менде. Эч кимден сурабай эле бизнес баштай алам. Жана башка ошо жакшы жактарын баарын жазып чыгыңыз. Жаман жактарына өзүмөн аяй бергеним жаман. Элдер сараң деп ойлошу мүмкүн деп ушу жаман жактарын баарын жазып чыгыңыз. Анан конкретный действие. Мен өзүмдүн характеримди баланс кылыш үчүн бүгүндөн баштап акчамды развлеченияга бөлүп турам. Кайрымдуулук үчүн акча бөлүп турам. Акчаны 6 конвертке бөлүштүрүп турам жана аны туура өзүнүн эрежеси менен колдоном деп. Ошо конкретный действиялардын баарын дагы эмне кылышыңыз керек? Ошолорду өзүңүздүн характериңизге жараша ушундай жаман жакшы жактарын жазып, анан конкретный действияларын жазыңыз. Финансылык жактан өзгөрүү ушундай эле мелочтардан башталат дейт. Адамдардын кедей болуп жашоосунун негизги себептери. Биринчи, акчаны башкарганды билбегендиги, жаман карыздар. Экинчи, кедей мээ, бедный мозг.
Адамдын ичиндеги адамды токтотуп турчу ишенимдер. 3. Акча иштеп тапканды билбегендиги, аз акча табуу, навыктардын жоктугу. 4. Төмөнкү самоконцепция. Самоконцепция көтөрүлгөндө киреше көбөйөт. Ал үчүн якорение кылып туруу керек. Бардык жеңиштерди отмечать этип туруу керек. Чоң жеңишпи, кичинекей жеңишпи. 5. Жалкоолук. Кыймыл-аракет бул азыркы биздин абалыбыздан биздин максатыбызга жеткирчү көпүрө. 6. Өздүк дисциплинанын жоктугу. Өздүк дисциплина өзүңдү жакшы результатка жетиш үчүн жасай турган ишке мотивация бере билүү. 7. Чечкилсиздик. Бүгүн каалайт, эртең каалабайт, же өтө эле жай кыймылдайт. Чечкилсиз адамдар өтө көп анализдешет. Алар ийгиликтүү эмес, кедей, анткени майда чүйдөлөрдүн баарын анализдей беришет. Чечимди кечке узакка ойлонуп атып чыгарышат, анан бат эле кайра айный беришет өзүнүн чечимдеринен. Алар ойлонгуча решительный адамдар баштап, андан акча таап, уже андан чыгып кеткенге жетишет дейт да. Анан 8. Кабыл алганды билбөө. Эгер кабыл алганды билбесең, Алам сага бербейт дейт. Анан 9. Ыраазычылык айтканды билбөө. 10. Өзүнүн жашоосуна 100% жоопкерчилик ала албайт. Ушулар боюнча мындай упражнение бар экен. Катышуучулар көздөрүн жумат экен, анан залга монеталарды ыргытып чачып коюшат экен. Анан катышуучулар алар ошо монетаны табышат экен да, табышы керек экен. Анан таап алгандан кийин алар монеталарды колдоруна алып туруп, анан ыраазычылык билдиришет экен. Я денежный магнит, спасибо, спасибо, спасибо деп. Мен акчанын магнитимин, рахмат, рахмат, рахмат деп. Ушинтип биз негизи эле жерден монета таап алсак, биз дайыма ошентип, я денежный магнит, спасибо деп ушинтип алышыбыз керек экен. А сен мурда акчасы жок болуп жүргөн кездерде монетаны жерден алчу эмесмин дейт. Эми азыр ушул билимдерди алып, ушулардын баарын үйрөнгөндөн кийин азыр мен миллионер болуп туруп дагы монеталарды жерден таап алсам, алам дейт да. Алып, я денежный магнит, спасибо, спасибо, спасибо деп колумду өп туруп, жөнтөккө салып коем дейт. Бул мелочь, бирок өтө мощный техника дейт. Ушуну дайыма кылып турсаңар, любой акчалар келип баштайт дейт. Көбүнчө адамдар бай эмес, анткени алар өздөрүн байлыкка татыктуу эмесмин деп эсептешет. Сен бул планетага жаралдыңбы, демек татыктуусуң. Эгер татыктуу болбосоң, жаралбайт болчусуң. Бул жерде жашап атканың, адамдар менен бөлүшүп атканың сенин татыктуу экениңди далилдейт. Көбүнчө адамдарда программа кирип калган. Берген жакшы алганга караганда деген. Берген дагы важный, алган дагы важный. Адамдар менен бөлүшкөндү дагы, алганды дагы билишибиз керек. Кээ бир адамдар такыр бербейт, эч кимге подарок бербейт, алганды эле жакшы көрөт. Бул дагы туура эмес. Взаимообмен болуш керек. Чын жүрөгүң менен берип, кайра кубаныч менен кабыл алганды билиш керек. Анан мындай күчтүү декларация берген. Вселенная, если есть такой человек, который отказывается от того, что ему дается, и этот человек не готов принимать, отправь все это мне. Я открыт, готов принимать все блага, которые ты посылаешь. Спасибо. Орусчасын, кыргызча мындай алып котордум. Алам, эгерде кимдир бирөө сен жөнөткөн ырыскы байлыктарды алганды баш тартып атса, жана алганга даяр эмес болсо, ошолордун баарын мага жөнөт. Мен ачыкмын, мен сен жөнөткөн ырыскы байлыктарды кабыл алганга даярмын. Рахмат. Ушуну айтып турушубуз керек экен эртең менен, таң эртең менен туруп. Сен өзгөчө адамсың. Эгер сен өзгөчө адам болбосоң, бул сабак укпайт болчусуң. Сен жашоосуна 100% жоопкерчилик ала алган адамсың. Сен айтпайсың, башка бирөө келип менин жашоомду оңдоп берсин деп. Сен жашооңо 100% жоопкерчиликти алгансың, ошон үчүн окуп билим алып турасың. Эрте турасың, көнүгүүлөрдү кылып турасың. Результат сөзсүз болот. Жөн гана жасай бер, процесске ишен.